Мына жақын күндерде телевидение арқылы bir нече каналдардан берілді. Азыр сайттардың барында жүрөт. Ошо Ноқат районуна караштуу Бел айыл өкмөтүндө жаштар айылында жаштар толук эмес орто мектеби бүгүнкү күндө балдар ошо жерде шарты жок окуп аткан мектепти көрсөтүлүп атат да. Бирок буга акимчилик тараптан дагы, Завод району тараптан дагы, калабаса өкмөт тараптан эч кандай бир барып кабар алган киши жок болуп атат. Балдар бүгүнкү күндө окуган балдардын шарттары эч кандай жок. Мында жакында кыш келе жатат. Ал жерде печка да жок экен. Жана 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак беребиз деп атпайбызбы? Ал жерде буфети дагы жок. Алар кантип тамак ичип атат ал жерден? Эч ким буну кызыккан адам жок болуп атат да. Ошондуктан мен айтайын дегеним, ошол жаңы бүткөн мектептердин ачылышына эле бара бербестен, ушундай шарты жок мектептерге дагы барып бир кабар алып, ошолордун көйгөйүн дагы бир көрүп койсо жакшы болмок. Себеби дегенде 21-кылымда жашап атабыз биз мына бүгүнкү күндө. Биздин балдарыбыз ушундай шарты жок мектептерде окуп аткан, бул аябай өкүнүчтүү да. Ошондуктан тез аранын ичинде барып бул мектептен да кабар алып, эгерде печкеси жок болгон болсо, кышка чейин печкелерди куруп, бир шарттар түзүп берели жок дегенде. Ушуну көңүлгө алып, түздөн түз ушу премьер-министрге жеткизип койсоңуз.